Кайрадан апта ичинде болуп жаткан маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, Үмүт Теле студиясы өз берүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев, саламатсыздарбы? Алгач маалыматтын кыскача топтомдору менен таанышып алыңыздар. Окуу жайдын МИД факультетинде ата-энелер менен окутуучулардын ортосунда жолугушуу болуп өттү. Bunun негизги максаты болуп, биздин студенттердин биздин заманга ылайыктуу кадрлар даярдоо болуп эсептелет. Зирек билим берүү борборунда күз майрамы белгиленди. Мектепке болгон сүйүүнү тереңдетүү үчүн арналган иш-чара болчу. Кыргыз-Кытай факультетинде башка мамлекеттердин маданияты тууралуу талкуулар жүрдү. Ушулар тууралуу кенен маалымат берүүнү чечип отурабыз. Окуу жайда профессор Дилбара Алтыбаеванын 70 жылдык мааракеси белгиленди. Биздин үй-бүлөдө биз мени эжем бизге үлгү. Ош мамлекеттик университетинде бирдиктүү терезе ишке кирди. Баяндай бир адамдарды кыйнаган тоскоолдуктардын баарын алып салдык деп айтсак болот. Атайын ушундай студенттердин бир кыйынчылыктарын жеңилдетүү максатында акысыз тил курстарын ачканбыз. Сулайман тоо символ болуп шаарыма 3000 жылдан таштап келет арышын. Чын жүрөктөн сыймыктанып, дүйнөгө ордени бар. Ошму менен мактанам. Ош мамлекеттик университетинде билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн ар бир окутуучудан жана студенттен кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөп, кошумча чет тилдерин үйрөнүү талабы коюлган. Мунун алкагында Ош мамлекеттик университетинин окутуучуларына акысыз англис жана орус тилдеринде курстар өтүлүп, мындай демилгени Ош мамлекеттик университетинин жаштар комитети да көтөрүп, учурда студенттерге акысыз тил курстары өтүлүүдө. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Бүгүнкү күндө тил үйрөнүү аркылуу чет өлкөлөргө чыгып билим алууга, чет элден келген адамдар менен баарлашып, иш алып барууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Окуу жайдын жаштар комитетинин демилгеси менен түзүлгөн акысыз курста жалпы 75тен ашуун студенттер окушууда. Алардын 45 студенти англис тилин үйрөнүп жатышса, 30дан ашууну орус тилин өздөштүрүү үчүн бөлүнүшкөн. Бул акысыз тил курсуна Ош мамлекеттик университетинин бардык окуу бөлүмдөрүндөгү студенттер катыша алат. Ош мамлекеттик университетинин жаштар комитети тарабынан уюштурулган бул акысыз английский курсуна келгениме 1 айдай болду. Келгенден бери Бегмай эже абдан кызыктуу өтөт сабакты. Бизге жагат. Ошо келиңиздер, келип тил үйрөнүңүздөр демекчимин. Жана ошондой эле бул Ош мамлекеттик университетинин жаштар комитетине да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сабактарды окуу жайда эмгектенген мугалимдер жана бүтүрүүчү курстардын студенттери өз ыктыярлары менен өтүшүүдө. Тил үйрөнүү курсуна студенттер гана эмес, окутуучулар да катыша алат. Окуу убактысы студенттердин шартына ылайыкташтырылган. Алия Бурканова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт Теле студиясы. Жыл сайын ошол тил үйрөнүү жаатында аябай мүчүлүштүктөр пайда болуп келет. Быйыл ошол Ошмун жаштар комитети тарабынан жана ошондой эле Орус филологиясы факультетинин жаштар комитети менен биргеликте атайын ушундай студенттердин бир кыйынчылыктарын жеңилдетүү максатында акысыз тил курстарын ачканбыз. Ошмунун башкы имаратында азыр англис тили курсу, экинчи бөлүгү эл аралык мамилелер факультетинде камкордук коомдук фонду менен биргеликте болуп атат. Ал эми орус тили курсун ушул Орус филологиясы факультетинин жаштар комитети тарабынан уюштурулуп атат. Ош мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технологиялар факультетинде окутуучулар менен ата-энелердин жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууда аталган факультеттин билим берүү системасы тууралуу маалыматтар берилип, жаштардын келечеги жана алардын билим алуусу тууралуу талкуулар жүрдү. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Иш-чаранын негизги максаты ата-энелерди окуу жайдын билим берүү программалары жана окуу пландары менен тааныштырып, алымча кошумчаларды киргизүү боюнча алардын пикирлерин угуу болуп саналат. Мындан сырткары университеттин жана факультеттин өнүгүүсүндөгү жаңылыктар жана жетишкендиктер жөнүндө маалымат берилип, мындан аркы өнүгүү стратегиясы менен тааныштыруулар болду. Биздин орденде Ош мамлекеттик университетинин бир структурасы болгон математика жана информациялык технологиялар
факультетинде колледждер үчүн ата-энелердин чогулушу болуп жатат. Бул ата-энелер чогулушунун өткөрүүнүн максаты колледждеги студенттер мектептин бошогосуна келген, маселен 9-дун базасында келген студенттер мектептин балдары менен тең болгондуктан биз ата-энелер чогулушуну ар дайым өткөрүп турууга өткөрүп келатабыз. Бул биздин 3-жолку өткөрүлүп жаткан ата-энелердин чогулушу болуп эсептелет. Ата-энелер чогулушу өткөрүүнүн негизги максаты болуп, биздин студенттердин биздин заманга ылайыктуу кадрлар даярдоо болуп эсептелет. Окутуучулар менен ата-энелердин ортосунда студенттердин билим деңгээли жана алардын келечеги туурасында талкуулар жүргүзүлүп, бир топ маселелер каралып, ата-энелер окутуучулар тарабынан даярдалган анкеталарды толтурушту. Ошондой эле уюштуруучуларга өз ыраазычылыгын билдиришип, мындай жыйындарды көп өткөзүүнү сунушташты. Лунара Султанбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Бул факультетте ата-энелер чогулушу болуп жатат. Мен иниме келдим эле бүгүн. Балдарым эле окуп жаткан, көп эле жолу барып жүрөм мындай чогулуштарга. Рахмат уюштуруучуларга, аябай сонун өтүп. Бул жерде биз балдарыбыз менен кеңири маалымат алсак болот экен. Биз буга чейин түшүнбөй жүргөнбүз. Балдарыбызга ушу кийинки келечек үчүн аябай кеңир экен да. Бул жерде окуган балам үнеме бактылуу деп эсептейм, ушул жерде окуган үчүн. Ош мамлекеттик университетинин Зирек балдар билим берүү борборунда башталгыч класстын окуучулары үчүн күз майрамы белгиленди. Аталган салтанатка окуучулар менен биргеликте ата-энелер да катышкан. Бул тууралуу Гүлнур Арапбай кызынын материалында. Ош мамлекеттик университетинин Зирек билим берүү борборунда башталгыч класстарда окутуу ийгиликтүү уланып келүүдө. Мында окуучуларга билим берүү менен гана чектелбестен, жаш өспүрүмдөрдүн ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө арналган түрдүү иш-чаралар уюштурулуп келет. Бул ирет 1 жана 2 класстар арасында күз майрамы белгиленди. Кечеде башталгыч класстын окуучулары күз айындагы табияттын кооздугу жөнүндө ырларды ырдап, бий бийлешип, улуттук аспаптарда кол ойнотушту. Ошондой эле Корея улуттук күрөштөрүнөн сахналык көрүнүштөрдү аткарып, келген ата-энелерди кубантышты. Иш-чараны өткөрүүнүн негизги максаты ата-энелер менен аталган окуу борбордун тыгыз байланыштуусын чоңдоо, ошондой эле окуучулардын маданий иш-чаралар менен күтөө жөндөмүн көнүктүрүү болуп саналат. Ош мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн Зирек балдар билим берүү борборунда бүгүн аябай маанилүү иш-чара болуп өттү. Бул күз мезгилинин даңазалоо майрамына арналган иш-чара болуп өттү. Бул иш-чарада бизде мектепте окуган балдар өзүнүн билимин тартуулашты, өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн тартуулашты. Балдар тарабынан жасалган жер жемиштерден жасалган жасалгалар, тамак аштар тартууланды, ыр, бий тартууланды. Бул иш-чаранын максаты балдарга табиятты сүйүүнү, ата-эне менен болгон мамилени чыңдоону жана мектепке болгон сүйүүнү тереңдетүү үчүн арналган иш-чара болчу. Элмира Алиеванын уулу Зирек билим берүү борборунда 1 класста окуйт. Ал башталгыч класстарга билим берүү кызыктуу жана алгачкы сабатын жойуу оңой эместигин айтат. Анткени окуучулар жаш болгондуктан алардын мүнөзү жана кабыл алуу жөндөмү ар түрдүүчө келип, өзгөчө көңүл буруу талап кылынары белгилүү. Бул жерге мектепке келген себеби биз бул мектепти көп адамдардан угуп, бул мектептин адресине жакшы маалыматтарды алган үчүн, бул мектепке ишенген үчүн мен баламы ушул мектепке бердим. Анткени бул жерде сапат өтө жогорку, өзүңүздөр да көп болдуңуздар. Балам жетишкендиктеринен дагы үйдө катышкан билиминен дагы байкап атам. Бул жерде билим өтө жогорку, то есть бул жерде качество өтө жогорку деңгээлде деп айта алам. Иш-чаранын экинчи бөлүгүндө окуучулар ата-энелери менен биргеликте өз колдору менен жасаган күзгү мөмө жемиштери көргөзмөсү коюлду. Мында окуучулар ойлоп табуу жөндөмүн көрсөтүшүп, мөмө жемиштерден түрдүү жан-жаныбарлардын, буюмдардын көрүнүшүн жасоого аракет кылышкан. Зирек билим берүү борборунда окуучулардын ой жүгүртүүсүн, аң сезимин өнүктүрүү үчүн мындан сырткары дагы түрдүү иш-аракеттерди жасоо пландалууда. Ош мамлекеттик университети өзүнүн бардык бөлүмдөрүндө жаштарга билим берүү үчүн татыктуу кадам таштоого өзгөчө көңүл буруп, ал үчүн көптөгөн долбоорлордун үстүндө иштеп келет. Гүлнур Арапбай кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы.
Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультетинде чет өлкөлөрдөгү маданий адеп ахлактын өзгөчөлүктөрү деген теманын үстүндө иш-чара болуп өттү. Иш-чарага окуу жайдан чет өлкөгө чыгып окуп келген студенттер, ошондой эле чыгууга кызыктар болгон студенттер катышып, башка мамлекеттердин маданияттары тууралуу талкуулар жана таанышуулар жүргүзүлдү. Бул тууралуу Гүлнур Арапбай кызынын материалында. Ош мамлекеттик университетинде билим деңгээлин жогорулатуу үчүн түрдүү иш-аракеттер жасалып, аны менен бирге эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалууда. Студенттерге чет өлкөдө окуп келүүсү үчүн кенен маалыматтар берилип, чет өлкөдө кантип окуп келсе болот аттуу иш-чара окуу жайдын бардык окуу бөлүмдөрүндө өткөзүлүп келүүдө. Ал эми бул жолу Кыргыз-Кытай факультетинде чет өлкөлөрдөгү маданий адеп ахлактык өзгөчөлүктөр кандай деген темадагы талкуу болуп, окуу жай менен байланыш түзгөн дүйнөдөгү өлкөлөрдүн маданияты, тарыхы, искусствосу жөнүндө маалымат берилип, башка мамлекеттерге барып билим алып келген окуу жайдын алдыңкы студенттери ой бөлүштү. Иш-чара эл аралык байланыштар бөлүмүнүн жетекчиси Семете Амиралиевдин демилгеси менен уюштурулуп, окуу жайдын факультеттеринен талкууга кызыктар болгон студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө чет өлкөдө окуп келген жаштарга башка өлкөлөр тууралуу кызыктырган суроолор берилип, негизинен башка элдердин маданияты туурасында талкуулар жүргүзүлдү. Суктандырды да, менимче ошол чоң кишиге кылгандай мамиле кылганы бул өтө туура деп ойлойм. Себеби бала жашынан эле анын сиз айтмакчы интеллектуалдык ой жүгүртүүсү башкалары өнүгө баштайт деп ойлойм. Ошон үчүн алар ошондой метод колдонушат деп ойлойм. Бул иш-чаралар эл аралык деңгээлдеги иш-чаралардын өнүгүп өсүүсүнө жетекчилигибиз, университеттин жетекчилигинин абдан салымы чоң. Анткени жетекчилик шарттарды түзүп студенттерге жардам берип жаткандыктан ушинтип биз чет өлкөгө студенттерибизди жиберип, чет өлкөдөн кайра студенттерди кабыл алып, бүгүнкү күндө дүйнөлүк цивилизацияга, глобализацияга камыр-жумур болуп жаткан учурубуз бүгүнкү күндө. Ошондой эл аралык байланыштар кактаган бир иш-чара өтүп атабыз. Бүгүнкү күндө азыр көп болуп атасыздар. Бул чет өлкөдөгү элдердин маданияты, адеп ахлак өзгөчөлүктөрү кандай деп аталат. Бул иш-чаранын негизги максаты чет өлкөгө чыгаардан мурда биз ошол өлкөнүн маданияты, менталитети, улуттук колорити, жүрүм-турум эрежелери, адеп ахлагы кандай, ушул тууралуу студенттерибизге кенен маалымат берип, аларды тарбиялап, үйрөтүп, анан ал жакка барып уят болуп калбагандай, жөнөкөй эле мисалы ал өлкөлөрдө көчөдө жүрүү эрежеси, тамактануу эрежеси, саламдашуу, сүйлөшүү, кийинүү адеби кандай, ушулар тууралуу кенен маалымат берүүнү чечип отурабыз. Албетте бөтөн өлкөнүн тилин жакшы өздөштүрүп, жакындан таануу үчүн сөзсүз түрдө алгач анын маданияты менен таанышуу керек. Нурсултан Жумабаев эл аралык байланыштар факультетинин студенти. Ал өз тайпалаштары менен бирге Чехия өлкөсүнүн Батыш Чехия университетине 5 аптага барып билим алып келген. Ошондой эле Батыш Чехия окуу жайы аны бардык жагынан канааттандырганын айтат. Мындай ийгиликтин эң негизги ачкычы тил үйрөнүү. Тил билсең дүйнөнүн эшиги ачык экендигин ал белгилеп айтат. Өзүңүздөр билгендей эле биздин окуу системабызда бакалавр, магистратура дегендей, ал жакта дагы биздин ошо окуу системабыз бирдей болгон үчүн биз барып келдик. Окуу системасынын айырмачылыктары ал жакта бизге окшоп отчисление деген мондой понятие жок. Биз барганда жакшы мамиле кылышты, аябай. Кыргызстандын атынан биз ал жакта англис тилине сабактарды өттүк. Англис тилинде биздин кесипке байланыштуу ушул көбүнчө политика жөнүндө талкуулап, эжекке агайлар менен өз ой пикирлерибизди бөлүшүп, кенен талкуу кылдык. Мындан сырткары Япония, Германия, Кытай, Корея, Казакстан, Турция, Россия, Тажикстан өлкөлөрүнө түрдүү долбоорлор аркылуу барып окуп келген студенттер өз ойлору менен бөлүштү. Ош мамлекеттик университети эл аралык байланыштарга басым жасап, учурда дүйнөнүн 31 өлкөсүнүн 129 университети менен кызматташып келет. Мындагы негизги максат билим берүүнүн сапатын эл аралык деңгээлге чыгаруу болуп эсептелет. Гүлнур Арапбай кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы.
Ош мамлекеттик университетинде химия илимдеринин доктору Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер профессор Дилбара Алтыбаеванын 70-жылдык мааракеси болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын 7 дубанынан ошондой эле башка мамлекеттерден илимдеги жакын санаалаштары келишти. Иш-чара концерттик программалар менен коштолуп жогорку деңгээлде болуп өттү. Бул тууралуу кийинки сюжетте көрө аласыздар. Биз бүгүн ардагерлерибиз университетибиздин куту, ортомун университетибиздин жүзү, Жаштар университетибиздин келечеги деген асыл уранын алдында муундар ортосундагы байланышты бекемдеп, ынтымак биримдигибизди арттырып, жамаатта ар бир адамга көңүл бөлүп, жакшы жагын чыгарып, даңктап, сыймыгыбызга айландырып келе жатабыз. Ар бир адамдын эмгегине жараша урмат-сый көрсөтөт деп ниет кылабыз. Урматтуу Дилбар Тойчуевна, сизди бүгүнкү 70-жылдык мааракеңиз менен кызуу куттуктайбыз. Сиз Ош мамлекеттик университетинин өз өнүгүүсүнө илимпоз педагог, жетекчи катары барандуу салым кошуп келе жатасыз. Бүгүн да жемиштүү иштеп, дайыма шакирттерди тарбиялап, үзүрлүү келе жатасыз. Ош мамлекеттик университети менен тагдырлаш жана сапарлаш болдуңуз. Сизди устаттарыңыз үлгүлүү шакиртибиз деп билишет. Ал эми тең туштарыңыз, курбуларыңыз сизди мыкты дос катары урматташат. Ал эми миңдеген окуучуларыңыз, шакирттериңиз сизди сүйүктүү устат катары кадырлашат. Биздин эжекебиз деп сый урмат менен мамиле кылышат. Сиз менен сыймыктанышат. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин ректораты биздин жамааттагы эженин бүгүнкү юбилейине куру кол келген жок. Мына колуңуздарда турган Ош мамлекеттик университетинин жарчысы илимий журналы бүгүн биздин ринске кирген жана электрондук вариантка ээ болгон электрондук версиялар менен чыккан жакшы журнал. Ошол журналыбыздын ушул күндөгү санын биз эженин илимий педагогикалык чыгармачылыгына бүгүнкү мааракесине арнап чыгардык. Андан тышкары мына Табелик Молдониязова деген эжекебиз ак эмгектин актаңы деген китепти бул эженин өзүнүн демөөрчүлүгү аркылуу чыккан болуш керек. Бир жакшы эженин эмгектери жөнүндө адамдар менен болгон мамилеси, устат жана шакирттеринин пикирлери камтылган бир жакшы китеп чыкты. Андан тышкары Ош мамлекеттик университетинин ректоратынын колдоосу менен эженин өзүнүн илимий темаларын кафедрасын ишин алга жылдыруу боюнча бир жакшы лабораториянын базасында чыңдап жаңы технологиялар менен биз жабдып койдук. Жакшы окуу мебелдерин дагы койдук. Кудай буйрса жакын күндөрү иштеп, өзүнүн бир жакшы баалуу эксперименттер жасалып, ошол жерден бир жакшы жаш илимпоздор чыгат деп үмүттөнүп атабыз. Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер профессор Дилбара Тойчуевна байсалдуу өмүр сүрүп, талбай эмгектенип, өз тармагынын мыкты адиси. Мааракеге эжекенин кубанычына ортоктош болуу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиктери, Андижан мамлекеттик университетинен делегация, Жалал Абад гуманитардык университетинен, Кыргыз-Түркман ас университетинен жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен өкүлдөр келип, профессор Дилбара Тойчуевна Кутман Курак 70 жашы менен куттуктап, ардак грамота, акчалай сыйлыктарды тапшырышты. Таланттуу педагогтун өрнөктүү өмүрү, алгылыктуу иштери, жашоо турмушу боюнча видео тасма көрсөтүлүп, илим тармагына кошкон салымдары тууралуу баяндалды. Табияттануу жана география факультетинде адистерди даярдоодо, илимий жана тарбиялык процессин жакшыртууда, сапатын көтөрүүдө, материалдык жана техникалык базасын чыңдоодо опол тоодой эмгеги бар. Ал учурда өлкөбүздүн көрүнүктүү окумуштууларынын бири. Эжеке жасаган эмгеги менен гана эмес, инсандык асыл сапаты да үлгү болуп өмүр сүрүп келе жатканын анын замандаштары белгилешет. Дилбардын ушунчалык адамдын эң жакшысы десе ошонун модели Дилбар. Адамгерчилигинин бийиктигин айт, мунун кичпейилдигин айт. Кыргыздын баягы аял затына эмне таандык, кандай кичпейилдик, кандай тазалык болсо ошонун бардыгы Дилбарга тиешелүү. Бул Дилбар өзүнүн адамгерчилигинин бийиктиги, башынын улуктугу менен эле айырмаланбастан илимге да өтө көп чыйыр салды. Дилбара Алтыбаева Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар жана аялдар кеңешинин мүчөсү. 2 илимий монография, 75тен ашуун илимий жана усулдук макалалардын, 4 усулдук колдонмолордун жана 5 автордук көөлүктүн ээси. Бүгүнкү күндө Дилбара Тойчуевна педагогтук ишмердүүлүгүн илим менен кош айкалыштырып, окумуштууларды тарбиялап өстүрүүнүн үстүндө тынымсыз иш алып барып келет. Алия Бурканова, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы.
азыр бир топ эжемдин чоң иштеген агайлардан жакшы сөздөрдү уктук. Биздин үй бүлөдө мен эжем бизге үлгү арт тараптан. Биринчи иреттен ушул эжем адам катары айтып койсом, бул чоң буквадан, чоң тамгадан адам катары деп айткым келет. Аны мен бир туугандай, анан өзүңөр да көп азыр уктуңуздар. Чындыгында баягы адамдык касиеттери, адамдык сапаттары аябай бийик. Эжем ушул бизде үй бүлөдө бизге бир жолу айтып коеюн, ушул биринчи ушул үй бүлөдө адам катары сапаттары бийик экен, биз аябай жакшы көрөбүз. Экинчиден, эжем мындай артист катары өзүн кесибин жакшы көргөн адам катары билебиз. Мына үйгө келсе дагы баягы иш болсо же факультеттен чалып калса, тамагын коюп чуркап иштей турган адам, өзүнүн кесибин жакшы көрөт. Мына билим, илим тармакта көп жакшы жетишкендиктер бар. Профессор, доктор наук. Андан кийин баягы жакшы педагог, өзүн студенттерин сүйөт, жакшы көрөт студенттерин. Студенттерди мен студентим деп айтпайт, аябай сыйлайт, адам катары сыйлайт ушул студенттерди. Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү өз дипломдорун колуна алуу үчүн буга чейин бир канча эшик кагууга туура келген болсо, азыр алар үчүн атайын жеңилдиктер иштелип чыгып, бирдиктүү терезе түзүлдү. Учурда ар бир бүтүрүүчү бир гана кабылдамадан өз дипломун колуна ала алат. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Жогорку окуу жайды бүтүргөн соң бардык эле студенттер айланма баракча толтуруу аркылуу диплом алышат. Бул бир топ убакытты талап кылып көйгөй жаратып келген. Азыркы этапта бул көйгөйдү чечүү максатында бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты. Бул бирдиктүү терезени түзүү окуу жай жетекчиси Канбек Исаков өз көзөмөлүнө алып көпкө созулбаган убакыттын ичинде иштелип чыкты. Анын официалдуу түрдө ачылышы болуп, аны түзүүнүн зарылчылыгы жана ал кандайча ишке ашырылаары туурасында окутуучулар жана студенттер маалымат алышты. Бирдиктүү терезе ОШМУнун Кыргыз Европа факультетине жайгаштырылды. Мына биздин республикабызда санариптик трансформациялоо боюнча толук мындай иштер жандуу башталды. Биз Ош мамлекеттик университетинин электрондук автоматташтырууга башкарууга өткөргөнүбүздө бир топ жыл болду, бирок улам анын жаңы багыттары келип чыгып атат. Элге кызмат көрсөтүүнүн оперативдүү жана ыңгайлуу жолдорун издөөнүн үстүндө болуп атабыз. Себеби түрдүү бюрократиялык тоскоолдуктарды алып салалы, адамдардын убактысын үнөмдөйлү жана университеттеги бардык маалыматтар, справкалар, өзгөчө мына обходной лист деп коебуз, айланма баракчаны толтурууда бир топ көйгөйлөр болуп келген да. Себеби бир бүтүрүүчү дипломун алыш үчүн 12 структурага барыш керек болгон. Бухгалтерия, маркетолог, аудиторге, китепкананын 3 түрүнө, мына читальный залдарга, окуу залдарына, абоненттик бөлүмгө, башкы китепканага, кадрлар бөлүмүнө, паспорт столуна, жатаканага, ошол тоскоолдуктардын бардыгын биз ушул бирдиктүү терезе долбоорун киргизүү менен алып салдык деп айтсак болот. Азыр ким кандай справка, маалым кат керек болсо, же болбосо атайын дипломдорун, тиешелүү кагаздарын университеттен алып кетүү үчүн керек болуп калса документтерин, ушул бирдиктүү терезеге келет. Баягы мен эсептеп өткөн структуралардын бирөөсүнө да барыштын кажети жок. Баардык маалыматтар бир жерге жыйылган жана ар кандай бюрократиялык баяндай бир адамдарды кыйнаган тоскоолдуктардын баарын алып салдык деп айтсак болот. Азыр оперативдүүлүк менен кезек да күтпөстөн келет, тиешелүү кагазына колду койдуруп, печатты бастырып, тиешелүү документ алып кете турган мүмкүнчүлүк жаратып бердик. Бул кандай жолдор менен ишке ашат жана ал үчүн кандай документтер менен келүүгө тийиш, чогун назар салалы. Бул бирдиктүү терезе долбоорун ишке ашыруу тапшырмасы 18 мүчөнү камтыган жумушчу топко тапшырылган. Акырында төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болушту.
Бирдиктүү терезе долбоорунун иш процессин жогорудагыдай элестетүүгө болот. Мында бир жумушчунун кабыл алуусунда эле айланма баракча толтурулуп убакытты үнөмдөөгө болот. Ал эми негизи айланма баракча 10 пунктту кантып, анын ар бирине барып кол койдуруп, мөөр бастырып келүүгө туура келчү. Алар контракт боюнча декандын орун басары, жатакананын коменданты, кадрлар башкармалыгы, ОШМУнун паспорт столу, китепти сактоо бөлүмү, факультеттин китепканасы, маркетолог, аудитор, карьера борбору, аскер комиссариаты. Анын ичиндеги 4 пункт авиен системасындагы маалыматтарга таянат. Ал эми экөө авиен жана адинес менен иш алып барат. Китепти сактоо бөлүмүнө келсек, ар бир студенттин карызы бар же жок экенин авиен системасынан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карьера борбору болсо ОШМУда бүткөн студенттердин кайсыл жерге окуусун улантуу үчүн кетип жатат, кайсыл жерге жумушка орношту, ушул тууралуу окуу жайга маалымат алып калуу максатында анкетирлөө жүргүзөт. Бирдиктүү терезе жумушчусу студент тууралуу маалыматтарды авиенден такташтырганга чейин анкетирлөөнү толтуруп турат. Жалпылап алганда төмөндөгүдөй көрүнүштө. Алгач студент келет, өздүгүн тастыктаган документти берет. Эгер окуу төлөмдөрүнөн, китепканадан же документтеринен көйгөй болсо, бухгалтерия, кадрлар башкармалыгы, китепти сактоо бөлүмүнө кайрылат. Эгер баары туура болсо, анкета толтуруп, карызы жок деген кагазды алып эле дипломун ала алат. Ал эми окууну аяктаганы тууралуу көбөлүгүн ОШМУнун архивинен алат. Бул жеңилдиктер окуу жайды бүтүп, мамлекеттик ишканаларда иштеп жаткандарга алда канча пайдалуу. Анткени мамлекеттик ишканалар ар күнү диплом алып келүү үчүн уруксат бере беришпейт. Бул сыяктуу университеттеги тейлөө кызматтарын жеңилдетүү үчүн жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер жемишин берет деген ишеничтебиз. Нурзада Ульмазова, Жолдошбек Жермаматов, Үмүт телестудиясы. Ош шаарыма кайда жүрсөм эстен кетпей күнүтүн. Бүт ойлорум сенде жашайт үмүтүм. Шүгүрчүлүк жаратканга миң мерте ыйык жерге алып келген күн үчүн. Кан кошосуң азык берип тамырга, деми күчүң жетип келет каныма. Тай-тай кармап колдон мени келаткан, теңдештирбейм эч нерсени шаарыма. Тыңша бугам ош жүрөктүн кагышын, күр шараккан ак буранын дабышын. Сулайман тоо символ болуп шаарыма, 3000 жылдан таштап келет арышын. Сулайман тоо символ болуп шаарыма, 3000 жылдан таштап келет арышын. Куттуу болсун ОШМУ сенин ордениң. Келечеге кең окуу жай экен деп, бийиктиктер өзү келип багынды, төшүн керип башын бийик көтөрүп, бүгүн ОШМУ даңк орденин тагынды. Адам болуп өз жолумду табууга, кошкон салым берген пайдаң чоң сенин, канатыңды күйлөп алып бийик уч. Куттуу болсун ОШМУ сенин ордениң. Окуп жаткан экинчи уюм ОШМУга тил тийгизип албасам деп сактанам. Чын жүрөктөн сыймыктанып дүйнөгө ордени бар ОШМУ менен мактанам. Чын жүрөктөн сыймыктанып дүйнөгө ордени бар ОШМУ менен мактанам.
Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ушул жана башка маалыматтар менен Ош Чекит KG сайтынан жана Ош Мунун YouTube каналынан көрө аласыздар. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.